Саламатсыздарбы, урматтуу Ош шаарынын тургундары, урматтуу үзүүчүлөр. Жаңы конушуңуздар кут болсун. Ушул алган батирлериңиздер куттуу болсун. Ушул жерден жакшылыктар болсун, тойлор болсун. Ушул үйлөрдөн Кудай кааласа балдарды үйлөнүңүздөр, кыздарды чыгарыңыздар. Ак жолтой конуш болсун. Куттуктаймын. Сонный болуп тур, а? Бак жакын да? Ооба. Бисмилля рахман рахим. Ак жолтой үйлөрдөн болсун, а? Кана бергиле мына үйлөрдүн ээлерине берип койгула. Атаке сиз дейсизби? Кандай сиз жакшысызбы? Сонун болуп тур, булук болсун. Майлуу сүттүү болсун деп мияка бир чачыла чачып коеюн дедим. Ооба, ооба. Болот, ооба, болот. Ооба. Атыңыз ким? Мен атым Уларбек. Канча балаңыз бар? 4-5 балам бар. Келинчегиңиз бул жак. Төртөө. Так, келин холодильник барбы? Я, холодильник жокпу? Кудай кааласа алабыз. Ажеке, менин атымдан бир дух камера холодильник. Эртең алып келип беришет. Белек болот мынакей. Рахмат. Так, ким бар балдардан бизде? Эме жок, а? Так, Маслап Самсекунда. Эртең бир дух камера холодильник алып келип, ажеке тапшырасыз. Рахмат. Келиңиз. Көрүп койгойлук бул эмесин, а? Бул кухнясы, а? Кухня. Суу бар. Су бар. Муну эми жакшыраак кылып кооздоп оңдойсуз, ажеке. Кудай кааласа бул жакка. Стенка коесуз, мойка. Ооба. Ооба, жарабайт. Башка коебуз. Суны көрүп текшерип коймуш. О. Ата меркелеттеп көрөк суу. Меркелеттеп ата неметтиңиз, а? Монда оңдойсуз, ажеке, башка эме койсоңуз болот. Жанагындай душевой кабина койсоңуз болот. Кудай кааласа. Бул жакты кооздойбуз. Ооба, сонун оңдоп. Кенен болуптур. Сиздики ошондо 3 комната болот экен, мо спальня экен, а? Бул спальня. Кудай кааласа. 3 эркек, 1 кызсыз да? 2 кыз, 3 эркек. А, Чоң кызым турмушка берген. да? Кыздарга отдельно болот экен жатакына, а? Işlerin üstleri aboy. Ооба. Обой кылып, занавеска кадайсыз. Siz de konakka çakırasınız Kuday Баалык кааласа. Кудай кааласа. Главный бүтүп калды. Главный бүтүп калды. Урматтуу журналисттер, мынакей бүгүн сиздер менен чогуу жаңы үйдүн ачылышында отурабыз. 110 жараныбыз батирлүү болду. Азыр эми өзүңүздөр уктуңуздар, ушул үйдүн ар эмес квадраты 46 миң сомго айланды. Бул Ош шаарында аябай мындай кымбат эмес баа. Азыр коммерческий тетиги центрде 1 квадрат үйдүн баасы $1000 тегерегинде да. $1100, $1200. А биз муниципалдык ипотекалык компания ошо үлүштүк каржылоо менен, то есть ошо батир ээлери график жасап берет. Ошо график негизинде акчасы төлөп, алардын акчасы төлөп дагы бүтүшөт, и квартира дагы бүтөт. Ошого биз ошол, кстати, ушундай муниципалдык ипотекалык компания Кыргызстан боюнча Ош шаарында эле бар. Башка шаарларда жок. Эгер башка шаарларда ушундай
МИП сияқты кылып курса, аябай мына шаардын тургундарга жеңилдик болот. Анткени азыр эми эл ишенет, азыр мына ажеке өзү айтпайбы, мен атайын коммерческий үйлөргө ишенбей, ошо мамлекеттик мэрияны дегенден мэрияны алдым. 2 жылдын ичинде куруп бүтүштү. Мына акчаны төлөп бүттүм деп аябай мына кубанып отурат. То есть азыр шаарда 17 жерде курулуш иштери жүрүп атат. Баш этеги болуп 3000ден ашуун квартира. Кудай кааласа быйыл да күзгө бир 300-400 квартираны тапшырабыз деп турабыз. Мынабу курулушун өзүм жеке көзөмөлүмө алып, өзүм контролдоп карап турам, чтобы элдер жанагы долгострой болуп, элдер күтпөгөндөй болупчу. Убагында кудай кааласа. Ошто эле бар деп атабыз да. Ооба, ошто эле. Улантылабы? Улантабыз, кудай кааласа улантабыз. Биздин эмебизде акчабыз бар. Түшкөн акчаны үйлөрдү куруп, шаардын тургундарын батир менен камсыз кылабыз. Кудай кааласа, шешебиз баардыгын ошо чөтө тургандардын баарын батир менен камсыз кылабыз.